бардык керектөөчү баалар, жол кире, аркы берки товарлар, курулуш материалдары, азык түлүктүн баардыгынын баасы көтөрүлөт. Ошондо кандай болот? Дагы кымбатчылык болушу күтүлөбү? Эми биз колдон келишинче, күчүбүз жетишинче ушул баада кармап турганга аракет кылабыз. Ошол жана тамак аш, курулуш материалдары кымбаттап кетпеш үчүн кармаганга аракет кылабыз биз. Өзүбүздөн чыккан электр энергияны арзан кармап атабыз мына. Элдин баарында 5 сомдон болсо, бизде 1 сом 37 тиын 1 киловатт. Азыр көчөгө чыгып адамдар менен сүйлөшсөңүз, айта турган негизги сөздүн бири ошо кымбатчылык да. Кымбатчылык, дүйнө жүзү боюнча кымбатчылык болуп атат. Сизден кандай жооп аласыз? Азыр сизди көрүп аткандар кымбатчылык боюнча эмне дейт экен? Кандай болот прогноздор? Жанагы негизги азык түлүктү коопсуз кылып камсыздап бере алышабы бизге? Басым көтөртпөй деген кол кушуруп эле отырган жокпуз. Бизде 9 түрү болсо тамак аштын мисалы, анын 6 түрүн биз өзүбүздөн чыгарганга жетишип калдык. 3 түрү боюнча импорт кылып атабыз, калганын дагы аракет кылабыз. Анан эми эт боюнча дагы мына 500 миллион сом бөлүп бергенбиз. Уйларды бая сатып келип, анан кийин союп, баягы арзан шаардын ичине, Бишкектин ичине, Оштун ичине, Жалал Абад тиги областтын центрларына, баягы эми көбүнчө эле областтын центрлары, анан Бишкек, Ош жейт этти. Ошолорго арзан кылып 650-700гө чейин кармап тургула деп аны да кылдык. Эми кол кушуруп эле турган жокпуз да, бизде өкмөт иштеп атат, антимонополия иштеп атат. Айла жок болгон жерде айла жок отурабыз. Атак айла бар жердин бардыгынын жолун таап кармап турганга аракет кылып атабыз. Дагы кыла беребиз мындан кийин.